Бул жерди өлүм өрөөнү деп бекеринен атаган эмес. Бир жолу Калифорниянын бул чөлүндө жер бетиндеги эң жогорку 56,7 градус температура катталган. Учурда күн ысып, ошол көрсөткүчкө жакындап калды. Кээ бир туристтер бул жерге келип, тарыхый учурга күбө боло алышат. Бирок Том таптакыр башкача пикирде. Адамдар күндүн катуу ысыганын белгилеш үчүн мында келишет. Адамдар эртеңки күн тууралуу толкунданышат. Бул маанилүү учур эмес. Мен аны өлүм күнү деп айтар элем. Анткени эртең маанилүү учур болот дейли. Бирок эмки жылы 10-20 жылдан кийин дагы бир маанилүү учур болуп 60 градуска жетет. Биз өзү эмнени белгилеп жатабыз? АКШ боюнча күн катуу ысып, рекорддук температура жаңыланышы мүмкүн. Феникс аймагында 17 күндөн бери катары менен 43 градус Цельсий болуп келди. Күн качан салкындашы белгисиз болуп жаткандыктан, балдар, кош бойлуу аялдар жана улгайган адамдар олуттуу тобокелчиликте экенин бийликтер эскертүүдө. Анын баарына жылуулук куполун пайда кылган жогорку басым себепкер болуп жатат жана катаал аба ырайынын башка түрлөрүнө да алып келүүдө. Нью-Йорктон нөшөрлөп жаан жаагандыктан аймактын губернатору эскертүү берди. Балким бул кадимки көрүнүшкө айланар. Жеринеден улам Артыгүл июль айында жекшемби күнү адаттагы кооз жээк да катастрофага айланчудай аба ырайы болуп жатат. Катаал аба ырайы АКШда гана эмес, Жапониянын айрым бөлүктөрүндө да 24 сааттын ичинде эле 300 мм жаан жаса. Башкала Токиодо күндүн ысышы рекорддук температурага жакындашты. Европанын көпчүлүк бөлүгүндө экинчи аптада ысык болуп жатат. Ысык аба Африкадан түндүккө карай жылып, Италияда температура 45 градуска жетери күтүлүүдө. Бийликтер 16 шаарда, анын ичинде Римде да күн катуу ысыйт деп эскертүү берди. Көңүлүм айнычудай болуп атат. Ошол себептен жүз арча алып жүрөм. Өзүмдү, чачымды сергиткенге аракет кылып, көп суу ичип жатам. Испаниянын Ла-Пальма аралында токой өртү көзөмөлдөн чыгып кеткендиктен 4000ден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Атлантика океаны боюнча бирдей көрүнүш. Канадада токойлор алоолонуп күйүп, бир катар шаарларда адамдар дем ала албай кыйналышты. Ал арада Калифорнияда токой өртү көзөмөлдөн чыгып кеткени айтылууда. Аба ырайындагы башаламандыкка адам баласы жасаган климаттын өзгөрүшү себепкер экенине азыр шек жок. Дүйнө барган сайын ысып жатат.